Бул сертификат, дипломдор Талант Жамышбаевдин акыркы 2 жылдагы аракетинин акыбети. Учурда ал Кыргыз экономикалык университетинде билим алууда. Таланттын чет өлкөдө билим алуу кыялы орундалып, 4 ай Америкада окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Негизи өзүм мен за граница окугум келчү аябай. Анан ошол нерсе мага жетип келди окшойт. Сертификат Америкага окуу жайга өттүм, Нью-Йоркко. Буюрса быйыл ошол жака кетип жатам. Мен менен болсо 57 адамга чыккан. 57 адамдын арасынан 10 адамга берилди. Ошолордун арасында мен бар экенмин. Ал жакта болсо баягы грантта окуу бекер, жатакана баары өзү төлөнөт. Талант Кара-Балтадагы балдар үйүндө чоңойгон. Кичинесинен жакшы окууга аракет кылат. Уштапта жаштар парламентинин депутаты. Жаштарды терең билим алып, мекенге кызмат кылууга чакырат. Өзү жогорку окуу жайын артыкчылык менен аяктоону көздөдө. Мага жагат экономика. Экономиканы көтөрөм, өзүм ошонун тажрыйбасын ошол жактан алып туруп, анан мамлекетке бир салым кошом деген чоң ниеттер бар. Азыркыча иштеп жаткан жерим болсо, бул Кыргыз Республикасынын жаштар парламенти. Биздин ал жакта основной принциптерибиз болсо, бул баягы жаштардын окууга болгон, билимге болгон, жаштардын укугун коргоо, билимдерине салым кошуу, аларга жардам берүү, Кыргызстанда жаштардын орду бар экенин мындай элге көрсөтүү да. Талант сыяктуу балдар үйүндө чоңойгон 38 бала ушул социалдык жатаканада жашайт. Алар окуп, иштеп, бош убактыларында ыктыярчылык менен алектенет. Бул жерде бир маал ысык тамак берилет. Директору баштаган 8 кызматкер балдардын тарбиясын карап, билим алуусуна, ишине жоопкерчилик алган. 16 жаштан келгендер ал Военно-Антоновский детский домдон келет, а 18-тен келгендер это Панфиловский детский домдон келгендер. 7 кыз, 31 эркек балам бар. Бүт бар окууда окушат, чоң окуусунда. 4 баланы Россияга кетирдик, квота таап. Калгандарын бары 18 бала средний специальныйда окуйт, а Панфиловканын баары высший учебный заведениенде окуйт. Бул өлкөдөгү жалгыз социалдык жатакана кала мэриясына карайт. Мында жашагандар жатакана дебей, жаштар үйү деп атоону каалашат. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен имараттын тегерек четин оңдоп алышкан. Футбол аянтчасынын абалы начар болгондуктан аны оңдоого колдоо издешүүдө. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.